Кырсык менен күрөшкөнгө караганда анын алдын алуу алда канча маанилүү. Маселен, өрт коопсуздук эрежелерин коомчулукка кеңири жеткирүү максатында автобус үлгүсүндөгү 2 унаа алынды. Бул автобус атайын өрттүн алдын алуу иштерин жүргүзүүдө агитация жана пропагандалоо иштерин жүргүзгөнгө ылайыкташылган. Ичинде атайын өзүнүн оборудованиясы бар. Громкоговорителдер менен микрофон, магнитофон бардык шарттары түзүлүп, биздин өрттүн өчүрүү жана алдын алуу офицерлери ушул автобус менен Бишкек шаарынын ичиндеги ошондой эле башка айыл жерлеринде агитациялык пропагандалык иштер жүргүзөт. Кытайдан келген 100 унаадан сырткары Токой тоо борунда ачык аянттарда чыккан өрттү өчүрүүгө ылайыкталган сыйымдуулугу 3,5 тонна суу бата турчу 5 суу челеги алынды. Бул суу челеги Ми-8, Ми-17, ошондой эле К-32 үлгүсүндөгү тик учакка илинип, өрткө ири көлөмдөгү сууну төгүп өчүрүүгө болот. Ал эми суу табигый шарттагы 2 метр тереңдиктеги көлмөлөрдөн алынат. Ошондой эле бийик имараттан ыкчам түрдө адамды сактап калууга ылайыкталган өрт куткаруу жаздыгы келди. Бул үйлөмө жаздыкчаларга коопсуз 16 метр бийиктиктен секирүүгө болот. Ошондой эле аталган жаздыкча 100 килограммга чейинки оорукту көтөрүүгө ылайыкталган. Тилсиз жоо менен күрөшүүдө заманбап техникалардын болгону адам өмүрүн сактоого жана материалдык чыгымдарды азайтууга шарт түзөт.